Чоң рахмат, Элмурза Ракибович. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, урматтуу Бактияр Жеңишбекович. Жумушуңуздар абдан оор да. Акча чогултуш өзү бул кыйын. Акчаны чогултуп, биздин пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылуу, жылдан жылга кошуу бул өтө оор да. Мага эми отуруп деле жооп берсеңиз боло берет. Отуруңуз. Мага бир аз ыңгайсыз болуп калат экен да, тиги киши жолу менен турсачы, кечирип койгула, мен баягы отургузуп койдум. Мен биринчи суроом, бизде 735 миң пенсионер бар экен да. Анан жыл сайын канча пенсионер кошулат да бизге? Жыл сайын орточо жаңы назначение 40 миң пенсионер жаңы. 40 миң. Алардын пенсия менен камсыз кылуу боюнча каржы булактар табылабы? Ооба, табылып атат. 2023 жылга 48 миллиард соцфонд бюджеттен болсо 41 миллиард бюджеттен 51 миллиард соцфондтон. 2023 жылы дагы эми дүйнөлүк кризиске байланыштуу биздин пенсионерлердин пенсиясын көтөрө турган мындай план барбы? Кийинки жылга соцфонд өзүнүн бюджетине 1 миллиард 480 миллион камсыздап атабыз. Бул 1 октябрдан көтөрөбүз деп. Кийинки жылы бюджетке өзгөртүүгө барабыз. Ооба, көтөрүүгө барабыз. Бүгүнкү күндө 8%га көтөрүү планыбызда бар. Буга 1 миллиард 480 миллион сом карадык. Жакшы экен, анда эми каржы булактары табылып, биздин пенсионерлердин пенсиясын көтөрсөк, бул биздин эле бактыбыз да. Анан бизде этникалык кыргыздар кошуна Өзбекстан республикасынан, башка мамлекеттерден көчүп чыгып келип атат да. Анан эми кээ бирөө Өзбекстандабы же башка мамлекетте бир күндө мамлекеттик кызматта иштешкен эмес. Ошол эле учурда биздин мамлекетте дагы бир күндө мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Ошолордун пенсиялары кандай болот? Пенсияга оформить этип мындай шарттар барбы? Рысбек Исмаилович, бул боюнча мыйзамда каралган. Эгерде соцфондко төлөбөсө, стажы жок болсо, соцзащитадан 2 миң сомдон пособие алышат. Пособие эле экен да? Ооба, пособие алышат. Андан тышкары эми акыркы суроом мен, бизде мамлекетте кээ бир чоң ишканалар бар да, оборот абдан чоң. Ошолордо 200-300 киши иштесе, например, бир 20-25 кишиге эле соцфонд төлөйт экен да, ушуларды сиздер андыктап атасыздарбы? Ошол эле учурда сиздерде мындай полномочия барбы? Текшерип ачыктаганга. Бул боюнча 2019 жылдын январынан баштап администрирование полностью мамлекеттик салык кызматына өткөзүлүп берилген. Бүгүнкү күндө мамлекеттик салык кызматы топтойт бул. Рысбек Исламович, бүгүнкү күндө биз мисалга алсак 2022 жылы 17 миллион 551 доначисление жасадык. Ким ушул соцфонд төлөмдөрүнөн качкандаргачы. Анын ичинде 17 миллион бул кумтор болуп калды. Ушул. Эми биздин мамлекетте жашап, ишкана ачып, иштеп, жакшы эле байып аткан ишкерлер көп да. Ошолор бир контроль кылып, эми ар бирибиз мамлекетте байып атабызбы, ишкерлик менен алектеп, мамлекетке да милдеттүү түрдө төлөшүбүз керек да. Ошолорго бир жакшы көз салып иштесеңиздер жакшы болот эле. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик.